Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Курут Трейд. Бүгүн биз сиздер менен балансыбызды разгон кылганыбыздын 5-6 күнү болду туугандар. Биздин балансыбызда 31.700 сом акча турат. Бүгүн 8 ноябрь. Бизге индикатор керек туугандар. Бизге RSI индикатору керек. RSI индикаторун настройкалабыз. Бизде значение ушул бойдон эле калат. Витке киребиз дагы. Витти 90 кылып алабыз туугандар, үстүнкүсүн. Астын 25 кылабыз. Сохранить. Азыр бул жакта кызыл свет кылып алайын, 2 пиксель. Бул жагында кызыл свет 2 пиксель. Сохранить туугандар. Бизге отчаянный валютный пара издейбиз туугандар. Биздин цель бүгүн балансыбызды 40 миңге жеткизиш негизи. Колдон келсе 40 миң кылабыз. Эгерде балансыбыз, бул рынок эгерде бизге нестабильность көрсөтө турган болсо, анда хотя бы 35 миң кылганы аракет кылабыз туугандар. Биз ушул жерден биринчи сделкабызды ачалык. Бирок туугандар, RSI мондай болуп ушул жака ылдыйкы значенияларга жармашып ылдый агып келаткан болсо, ошондой моменттерде колдон келсе сделка ачпай эле коюш керек экен туугандар. Анткени деген RSI ушундай моменттерде бизди көбүнчөсүндө алдап коюп атат да. Ауткат валютный парасы, бул жагын сохранить кылып коелу. Өзүбүз үчүн ачып алалы. 33 секунда убактыбыз калды туугандар. Биз 1 минутага сделка ачабыз. Буга чейин кийинки валютный параларды карап туралы. Отчаянный, Аут НЗД. Кийинкилерди издейбиз. Ауткат мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле RSI ушул жака ылдыйкы линияга жармашып кетип баратканда, колдон келсе сделка ачпай эле коюш керек экен туугандар. Мен бул жерден ачпайм, мен кийинки валютный параны издейин. Башка валютный парадан дагон алабыз биз. КХФ GPI дейт. GPI. Евро хуф, ушуну күтүп коелу туугандар. Бул жерде бир уровень бар экен. Мен ушул жерден бир дагон алып көрөйүн туугандар. Ушул жерде кичинекей уровень бар экен. Ошон үчүн дагон алып жатам туугандар. Менде өтө эле катуу агрессивный андай сделкалар болуп жатат окшойт. Күтөбүз туугандар. Күтөбүз. 36 секунд убактыбыз калды бизде туугандар. Күтүп коелу. Күтөбүз. Так. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, ой. Катастрофа кылды бул жагы туугандар. 6 пунктка минус чыгып койду туугандар. Ушул жерде мен дагы бир жолу дагон алышым керек болот экен туугандар. Дагон алдык туугандар. Күтөбүз туугандар, күтөбүз. Отуз секунд калды. Туугандар, ошондой эле биз Telegram жөнүндө айтып кетким келди эле туугандар. Биздин Telegram жөнүндө айтып кетсек туугандар, мынакей бизде ушундай Telegram каналыбыз бар. Бизде обучение канал бар туугандар, ушундай эле. Мынакей каждый видеороликте айтып, каждый видеороликте көрсөтүп келатам туугандар. Ошондо деле
элдер барып башкалардан 100 000 сом, 200 000 сомго сатып алгандар бар экен туугандар. Так, биз плюс алдык. Балансыбызда 32 000 болду туугандар. Так, кайра 1000 сом. Кийинки валютный параны издейли туугандар. Так. Ушул жерди күтүп койсок болот экен туугандар. Болгондо бул до конца келбей калабы дейт да. Кё чайный. Так, күтүп коелучу туугандар. Ушул жерди күтүп турсак болот окшойт. Бул азыр өзүнүн бул жердеги кичинекей бир локальный уровеньнен эле отскок берип жатат туугандар. Бирок, скорее всего, бул уровень пробития болот окшойт туугандар. Анткени өтө импульсуна келатат да. Кийинки келчү жери бул менин оюмча ушул жер болот окшойт туугандар. Ушул значениянын ичинде ушинтип торговля болуп туруп, андан кийин кетеби деген ойда туугандар. Так, ушул валютный параны биз өзүбүзгө эске алып коелу дагы. Так, анда эмесе кийинкине карайлы. Так, кийинки болбойт. Так, следующий. Так, туугандар, билбеген нерсеңер болсо, түшүнбөй жаткан нерсеңер болсо, бизден уялбай эле сурасаңар болот туугандар. Эгерде жазылып турган нерселерге жакшы түшүнбөй атсаңар, бизге чалып түшүндүрүп берип коесуңарбы десеңер, чалып түшүндүрүп беребиз туугандар. Так, CAD валютный парасы. Ушуну күтүп коелу туугандар. Так, CAD валютный парасы. Так, күтөбүз туугандар. Бул ушул жерден бир значительный отскок берген атат да. Жана ушундай эле ушул жеринде бар экен. Мына туугандар. Кийинки уровень. Так, ушуну күтсөк болот экен. Кайрылып кетиптир туугандар. Бирок все равно пробитие болуп берет окшойт. CAD валютный парасы. Так, мен ушул жерден 2000 сомго сделка алып коеюн туугандар. Кайрылып кетчүдөй болуп атат да ушул локальный уровеньдин ичинен. Так. Ушул жака чейин келиши мүмкүн болуп атат туугандар. Андан кийин мындай болуп туруп, кайра ушул жерден мындай болот окшойт туугандар. Десең уже агып кетиптир да. Так, RSI эмне келди туугандар бизге ылдыйкы значенияга. Күтүп туралы дагы ушул кийинки могу уровеньге чейин келгенин күтөлү туугандар. Так, 2000 сом. Күтөбүз, шашпайбыз. Күтөбүз. Так, RSI келди. Почти что келип калды туугандар RSI. Так. Бир импульс. Кийинки свеча. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. RSI келди туугандар. Мен покупкага дагон ачтым. Бир аз көбүрөөк ачып алдым окшойт. Өзү негизи разгон кылып атканда бир аз агрессивныйраак иштебесеңер болбойт да туугандар. Риск керек. Риск керек туугандар, риск керек. 30 секунд калды. Так, күтөбүз туугандар, күтөбүз 18 секунд. RSI кайрылып берип атат, бирок
Жакыныраак кылып коеюн. 5 секунд калды. 3, 2, 1, бүт. Так, плюс болду туугандар. Биздин балансыбыз 35.000 болду. Кийинки валютный параны издейли туугандар. Так, CAD GPI валютный парасы туугандар. Кийинки парабыз биздин CAD GPI валютный парасы. Так, ушул жерден мен азыр 1000 сомго сделка ачып коеюн туугандар. RSI акырындан кайрылып жатат бул жерде. Бизде так, ушул жерде уровень бар экен. Ох туугандар, бирок мен бир нерсени көрбөй калган экенмин да. Бизде могу жерде деген разрыв калып кеткен экен туугандар. Ушул жерде разрыв калып кеткен экен. Не перекрытый гэп бар экен туугандар. Ушул гэп жабылышы мүмкүн. Где-то бир ушул уровеньдерге чейин түшүшү мүмкүн экен туугандар. Ушул уровеньдерге чейин. Бирок бизге 18 секунд убакыт калыптыр. 12 секунд. Жакшы кармап берип атат, бирок 3 секунд, 2 секунд, 1. Плюс идеальный плюс болду туугандар. Идеальный плюс. Так, GPI-дан жана алсак болмок экен, бирок бир аз неопределенность болуп калган үчүн ачкан жокмун да сделка. Так, кийинки валютный параны издесек. Издейбиз. Так, бул пара деле бир аз неопределенный болуп атат. USD CAD валютный парасы, бирок бул дагы түшөт окшойт туугандар. Бул дагы түшөт окшойт туугандар. Так, кийинки валютный параны издейли. USD GPI, USD рубль. Так, USD GPI экен туугандар. USD GPI, кээ бирлери болсо KHF дешет. USD GPI валютный парасы туугандар. Так, ушул жерден биз азыр покупкага алышып кое берели. Бирок азыр бул ушул жерге чейин түшүп бериши мүмкүн туугандар. Бул ушул уровеньге чейин түшүп бериши мүмкүн туугандар. Так. Так, күтөбүз туугандар, күтөбүз. Болбосо дагон алабыз туугандар ушул жерден. Так, күтөбүз туугандар. Так, күтөбүз. 10 секунд дейт. 9. Тилекке каршы бизде минуска жабат окшойт туугандар. Азыр минуска жабылат. Ой, 5, 2, 1. Кантип плюска жабып кетти, мен өзүм деле түшүнбөй калдым, бирок чынын айтсам ушул жерден туугандар. Кийинки параны издейли. Так, балансыбыз 37.000 болуптур. 40.000 кылып койсок өтө жакшы болот эле. Азыр эгерде ушул 37.000ден биз 35.000ге түшүп кала турган болсок, анда мен торговый сессиямды токтотом туугандар. Так, валютная пара евро хуф. Валютная пара евро хуф туугандар. Так, ушул жерде мен покупкага ачып жатам туугандар. Бирок импульсный движение болуп атат. Бул бизден кийинки перекрытиябыз. Примерный где-то бир күчү жерибиз ушул жер болот экен туугандар.
кийинки күткөн жерибиз ушул жер болуп калат экен туугандар. Так 36. Ошондо мен 1400 сом менен дагон алат экенмин дагы. Ошол менен бүгүнкү сессиябызды токтотуп окшойбуз туугандар, эгерде минуска жабылып калсак. Күтөбүз. Жок, 2000 менен алат экен туугандар. Так, 2000 сом менен биз повышение сделка алдык. Балансыбыз 34.000 болуп калды. Өтө эле импульсный движение болуп атат, бирок туугандар. Так. Күтөбүз туугандар. 36 секунд, 35 секунд. Күтөбүз туугандар, күтөбүз. 20 секунд. Так, туугандар, бизге Телеграмга кирип катталып кетиңиздер туугандар. Биз ушул жакта ушундай кылып трансляция ачып, күндө трансляция ачып, өзүбүздүн трейдерлар менен чогуу иштейбиз туугандар. Ошондой эле VIP чат койтуңуздар туугандар. Бизге VIP чаттагы өзүбүздүн трейдерлардын арасында биз ушундай кылып розыгрыш кылып турабыз туугандар. Эми розыгрыш кылып турабыз туугандар. Мен бул жакта группам бар эле. Кийинки жестесинде көрсөтүп берейин. Таппай калдым. Так, балансыбыз 38.000 болду туугандар. Биз ушул жерден дагы бир жолу покупкага сделка алып коелу. Так, туугандар, мынакей бизде ушундай эле розыгрыш деген каналыбыз бар. Бул жака биздин VIP чаттын участниктер айдилерин таштап атат. Ушул кишилердин арасында биз 50.000 сомубузду, биринчи кылган разгонубузду буюрса ушул кишилердин трейдерлардын арасында розыгрыш кылып жатабыз туугандар. Тилекке каршы мени минуска жаап койду туугандар. Ушул жерден бир дагон кылып коет окшойм туугандар. Бир дагон алдым. Плюс болот деп ишенем туугандар, анткени бул жерде разворотный структура болуп атат. Бизде бул жакта уровень бар. Жана ушундай эле RSI-дагы перепроданность жүрөт туугандар. Секунд убакыт, 28 секунд убактыбыз калды туугандар. Так. Туугандар, видеону жөн эле көрүп отура бербей туугандар. Лайк басып, комментарийден жазып туруңуздар туугандар. Так, туугандар, мен бул жакта шашып деген 68% менен сделка ачып турмун туугандар. Бирок балансым 40.000 жетти буюрса. Бирок бул жерде мен азыр өтө чоң ошибка кылып алдым да, катачылык. Так, мен бул жерден 68% менен ачып турмун туугандар, көрдүңөрбү? Ошондуктан ушинтип шашып сделка ачардын астында биринчи өзүңөрдүн ачып аткан валютный паранын процентин карап алыңыздар туугандар. Так, туугандар, ошо анда мен ушул менен видеомду аягына чыгарайын туугандар. Биздин балансыбызда 40.000, өзүңүздөр билгендей эле биз балансыбызды 50.000 жеткиришибиз керек. Менин оюмча буюрса биз 9 ноябрь күнү буюрса 50.000 жетебиз деп ишенем. 50.000 жеткенден кийин биз ошол акыркы видеонун астындагы эң жакшы лайк басылган, эң көп лайк чогулган комментарийге $100 приз кылабыз туугандар.
Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Эртеңки видео